түрмеден шыққаннан кейін мындай болды да, түрмеден жанан сот тұтады да, сот шығар дейді да. Шығар дегеннен кейін негізі 7 күн қалмаш керек болды. 7 күн. Бұл 7 күн қалмау еле, ошол эле Самат азыр шығарыла деп еді. Азыр шығарыла, азыр бошотқыла деп. Ким айтты азыр шығарыла деп? Врачтар айтты, бұл өліп қалады. Мұны азыр шығарыш керек деп. Көрсе, азыр шығарыла дегенне Атахановтың баласының самолеті аэропортта 2 суткадан бері күтіп отырды. Көрдіңіз бе? Ошон үчүн самолеттің простоyuna төлөш үчүн муну эртерээк алып кетиш керек болуп, чыгарып алып кеткенде. Анан мен сопровождение кылды. Да, мен сопровождение кылдым. Себеп дегенде инструкция бар. Инструкцияда мен баштаганда түрмеден баштагам дешимде. Ошондо Түркмөнстандын бир бор законгер отурган Нури деген. Ошол бошоордо Сокулуктун милициясы, МВДнын милициясы уголовный бүт бары келип, ошо түрмөдөн чыгарып алып, Чалдыбарга чейин, границага чейин сопровождение алып барган 50-60 машина менен. Анан ардын казактарга берип, казактар дальше алып кеткен. Мен ошону билем да. Анан мен баягы ак жүрөктү кылып да, МВД келбесе, ГКМ келбесе, анан кийин мен сопровождение кылдым аны. Сопровождение кылган жокмун, это оперативное сопровождение дейт. Муну айтсаң түшүнөт кейбирлер. Бирок түшүнгүсү келген жок ошол вакытта. Эч ким түшүнгүсү келген жок. Батыкаев кадыр мен врачтарды күнөөлөйм. Врачтарды алдашкан. Врачтарды алдашкан. Мунун башында, баарынын башында мен мурдалай айткам, Атаханов турган. Атаханов Шамил Эсенжанович. Мына аны министр кылып алып келди, аны ГКМ кылып алып келди, аны вице-премьер-министр кылып алып келди. Мунун баарынын башында Атаханов. Атаханов он коммерсант. Буга акча кылыш керек болчу. Жана аэропортто келген самолет, Чечняга Батыкаев салып кеткен самолет, ал Атахановдун Данияр деген баласынын самолети. Мунун баары эл билет.